Бул апта ичинде өлкөнүн бир катар аймагында табигый кырсыктар орун алды. Кечээ нөшөрүлөп жааган жаандан кийин Ноокат районунун Апшырата айыл аймагында сел жүрүп, жайкын адамдардын өмүрүн алып кетти. Сел ички 2 көпүрөнү 10 электр мамычасын агызып, 10 турак үйдүн короосуна кирген. Бийлик Ноокат районуна өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Андан сырткары Апшырата шаркыратмасында эс алууга чыгып, бери өтө албай калган жараандар куткарылды. Учурда жеринде 120дан ашык куткаруучу, медициналык психологиялык жардам көрсөтүүгө 12 дарыгер, психолог иштеп жатат. Суу ташкындарынан апта ичинде Жалал Абад жана Баткен областарында жабыркады. Анын кесепетинен Баткен, Кадамжай, Лейлек районундагы жана Жалал Абаддын 6 аймагында социалдык мекемелер, турак жайлар жана ички чарбалык курулуштарды суу каптаган. Анын кесепетинен 2 өспүрүм сууга агып кетип, көз жумган. Жаан чачындын айынан айттырбай келген жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган аймактардын абалы кесиптешим Акылай Карабаеванын материалында. Мына машина ортодо калып кетти селде. Кечээ нөшөрлөгөн жаандан кийин Ноокат районунун Кулатов, Асанов жана Гулистан айыл аймактарында сел жүрдү. Суулар нугунан ашып, сайдын ичинде дем алуучу тапчандагы 6 адамды агызып кеткен. Куткаруучулар алгач 4 кишинин, кийинчерээк 2 адамдын сөөгүн табышкан. Издеп куткаруу иштерине Ош шаарынан Араван жана Кара Суу райондорунан да куткаруучулар тартылып, жалпысынан 650дөй киши иш алып барууда. Ноокат районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Абалды өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов көзөмөлдөп жатат. Ана, биринчи максам кетти. Суу ташкыны айылдардагы турак үйлөрдүн королоруна кирип, 2 көпүрөнү 10 электр мамычасын алып кеткен. Ал эми Көкжар айыл аймагындагы Ош, Баткен, Разаков унаа жолунун Найман көпүрөсүн сел суулары басып, жол 2 тараптуу жабылган. Унаа жолдо болжол менен 300дөй унаа туруп калган. Ушул эле түнү саат 12:30 чамасында Ош, Баткен, Разаков унаа жолунун 64-чакырымы толугу менен ачылган. Мына водопадта, мына шерикти ушинтип жип менен өттүк. Азыр эми учун меники. Мен ташкындарга бизге кылып барамын. Кызыл Кыя шаарынан Апшыратага бараткан жолдо сел жүргөн. Суунун аркы бетинде болжолдо 1300дөй адам өтө албай калып калганы аныкталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин соңку маалыматтары боюнча 42 куткаруучу Апшырата эс алуу жайынын жогору жагында калган жарандарды эвакуациялоо иштерин жүргүзүүдө. Бүгүн 29-июнь Ноокат району Апшырата участкасында эртең мененки саат 6:30 баштап куткаруу иш-чаралары башталды. Андан сырткары милиция кызматкерлеринен 50 милиция кызматкери тартылган. Алардын бардыгы бул жерде азыркы убакта осуществление кылып, жарандарды коопсуздугун карап жатышат. Дем алган келдим де туугандарым менен ушул жерге келип жолугушуп, кечээ ушундай сел болуп, жамгыр болуп, жаман кыйналдык. Суу өтө көп болду. МЧСтин балдарга Кудайга шүгүр, рахмат бар экен. Раса жардам беришти, балдарыбызды көтөрүшүп өткөзүштү. Ал арада Ноокаттагы селдин кесепеттерин жоюуга, издеп куткаруу иштерин көзөмөлдөөгө штаб түзүлдү. Президенттин Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары отурум өткөрүп, анда байланыш, электр энергиясы, көпүрө, унаа жолдорду калыбына келтирип, турак үйлөрдү тазалап, издөө иштерин токтотпоо тапшырмасы коюлган. Штаб өттү, областык штаб. Бул жерде негизинен жаран курган кызматтары күч каражаттарын тартуу боюнча, ошондой эле куткаруу издөө иштерин жүргүзүү боюнча маселе коюлду, негизгилери болуп. Өзгөчө кырдаал министрлигинин азыркы учурга 127 куткаруучу тартылып, издөө иштерин жүргүзүп жатат. Ошондой эле атайын техникалары дагы даярдыкка келип, Ноокат районундагы катталган өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга жеринде даярдыкта турушат. Селден жабыркаган Ноокат элинен кабар алууга жана куткаруу иштерине тик учак жөнөтүлдү. Маалыматка ылайык, 28-июнда түштөн кийин жана 29-июнда таң эрте аба ырайы бузулуп, ашууларды булут каптап жабылгандыгына байланыштуу тик учактын учуусу токтотулган. Аба ырайы турукташкан соң тик учак жардамга жөнөтүлгөнүн ÖKM'ден кабарлашты. Учурда тик учак менен өз алдынча баскандан кыйналгандар жана улгайган жарандар эвакуацияланып жатат.
Селден жабыркаган, жакындарын жоготкондордун башына караан түн түшүп жатканда кээ бир адамдар бул жагдайдан саясат жасоо менен алек. Социалдык тармактардын айрым колдонуучулары кырсык айттырбай келерин түшүнбөй туруп, ар кандай акыл үйрөтүп, кылдан кыйкым издөө менен убара. Куткаруучулардын жана сел жүргөн аймакта иштеп жаткандардын ишине сын тагып, экран артында отуруп алып бармак баатыр болгондорго социалдык тармактын колдонуучулары кайра жооп кылып жатышат. Кырсыктан кымтык издеген кычастар. ÖKMге акыл үйрөтпөй колуңардан келсе күрөөңөрдү көтөрүп барып жардам бергиле. Онлайн батырлар. Кайсы бирин салсын бир вертолетко. Үйдө диванда жатып алып жаза бересиңерби? Пайдаңар тийбесе, ошол акылыңарды өзүңөргө иштеткиле. Жөнү жок жаза беришет. Бул жаратылыш кырсыгы да. Мындай болорун түшүндө көрүптүр бекен. Адам болгон соң эс алгысы келет да. Телтейип караңгылыктан деги качан чыгат экенбиз? Кырсык айтып келбейт. Жумурткадан кыр издебей тынч бололу. Апта ичинде мындай табигый кырсык Баткен облусунда дагы орун алды. 24-июнь күнү нөшөрлөп жааган жаандан улам Ак Турпак, Молдонияз, Исхак Полоткан айыл аймактарында сел жүргөн. Анын кесепетинен 5 жаштагы тургун каза болду. Жеринде кырсыктын кесепеттерин жоюуга 700дөй тургун жана жарандык коргоо кызматтары тартылган. Кадамжай районунун Жеңиш айылында 1000ге жакын, Баткен районунда 27 жергиликтүү тургун коопсуз аймакка көчүрүлдү. Тилекке каршы Исхак Полоткан айыл өкмөтүндөгү Жеңиш айылында 5 жаштагы бала каза болгон. Ошондой эле 70 жаштагы тургун ден соолугу начарлап ооруканага жаткырылган, абалы орто. Селдин кесепеттерин жоюу иштери 70%га толугу менен аткарылып калды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан 63 кызматкер куткаруучу тартылып, тазалоо, суу сордуруу иштери менен алектенип жатат. Ал эми жергиликтүү тургундар тарабынан, коңшу айыл аймактар тарабынан жалпысынан 473 жаран катышып, жергиликтүү калктын, жабыркаган калктын турак үйлөрүн, анын айланасын тазалоо иштери менен алектенип жатат. Алдын ала маалымат боюнча 47 турак үй, 113 жер тилке, 5 социалдык объект, 1 кичи футбол аянтчасын суу каптаган. Мындан тышкары 17 кичи чарбалык жол, 3 чакырымдай коргоочу тосмо, 1 көпүрө, 12 чарбалык курулуш, 2 суу кампасы, 1 трансформатор зыян тарткан. Сел 8 бодо мал менен 42 баш майда жандыкты агызып кеткени кошумчаланды. Ал эми Таластагы Бакаята районунда мөндүр аралаш жамгыр жааган. Анын кесепетинен Кыргызстан жоон коргон 1-май айылдарында болжол менен 50 гектар эгин талааларына зыян келтирилген. Ал арада парламент өлкө ичинде болуп жаткан табигый кырсыктардан жабыркап, үйлөрүнө суу кирип, эгиндери сел алдында калган тургундардын маселесин көтөрдү. Көбүнчө бул ошо талаага эккен төбө бурчак, мына жылдык ошол креше менен элдер жанын багып келген. Bir 50'den aşık hektar жерди топурча куруп кетти да. Эми анын ичинде алма бар, өрүктөрү бар. Ошонун ичинде кредит алган дыйкандарыбыз да бар. Анан бүгүнкү күндө алардын башын кара булут каптап өтө кыйналып турат Алмаз Акунжанович. Ошондуктан бир мамлекет тараптан бир барып жолугуп дыйкандарга сүйлөшүп, баягы кредитти болсо ошолорду бир аз жылдырып, бир көмөк көрсөтүп койсо жакшы болот эле. Кечээки жабыр тарткан үйлөрдөн канча турак жай камсыздандырылган, канча акча берилди. Тез арада маалымат берсинчи. Буну эл арасында ушул камсыздандыруу боюнча түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүш керек. Жергиликтүү бийликтеги иштегендерге, губернатор, акимдер ушунун үстүндө иштеш керек да, үйлөрдү камсыздандырып. Буга чейин суу ташкыны Жалал Абадта дагы бир өмүрдү алып кеткен. Тактап айтканда Нокен районунда 10 жаштагы өспүрүмдү сел алып көз жумган. Суу ташкындарынан Нокен жана Базар Коргон райондорунун айрым айылдары жабыркап, турак үйлөр, социалдык объекттерге суу кирген. Аклай Кырабаева, регион.